Садака бул бардык жакшылыкты алып келүүчү, бардык жаманчылыктын алдын алуучу, жана бардык ооруга шипа берүүчү, жана бардык адамдын жашоосун иретке келтирүүчү бир амал деп түшүнгүлө. Садака ушундай нерсе. Садаканын берилиш шариаттагы эмеси ушунчалык чоң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү көп убакытта садака бергенге буйрган. Садака бербей өткөргөн күн үчүн кедей дагы, бай дагы, акылды дагы, акылсыз дагы, эркек дагы, аял дагы кейиш керек. Ушундай бир жүрөгүндө бүгүн садака бере албай калдым, аттиң деген түшүнүктүү болуш керек. Бүгүн садака бербей өткөзсөң, сен күнүңдү бекер өткөзгөндүн катарындасың. Ушунчалык даража ушундай. Адам 5 мал намаз окуйт го. Намаз окубай калсаң, анын казасы бар. Казасы деген сөз аны сөзсүз аркасынан өтөп беришиң керек деген сөз. Эгер ошол каза намаз окуп отурган болсоң, алдыңкы намазында күмөн болуп калышы мүмкүн. Ошол себебинен мисалы бир адам бүгүн садака бербей калдым, аттиң деген эмнеси болуш керек экен? Кейиш болуш керек. Ушунча чоң амал бул. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз биздин динибизде жок. Үмүтсүз шайтанда. Ишин кишине жүрүшпөй атса, Кудайым сага жакындатканды каалап атат. Бирөө сага тоскоолдук кылып атса, сен таза эле болсоң, ойлонбо, Алла 10 жерди ачат башка. Бир жер тосулдубу, 10 жер ачылат сага. Главный сен Алла менен болгон чынчылдыгың керек. Алла менен болгон сенинче байланышың керек. Аллага болгон үмүтүң, коркуң, Алладан Аллага туура жакшы күмөндө бол. Мен канча иш баштадым, жүрүшпөй калды анда мында. Ничего такого. Сөзсүз жүрүшөт. Просто Алла таалам сени сынап атат, өзүнө жакындатыш үчүн. Сени канчалык бекем экенин көргүсү келип атат. Канчалык мээнетке, канчалык Аллага болгон үмүтүңдү арттырып, ошону көргүсү келип атат Алла таала. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз биздин динибизде жок. Үмүтсүз шайтанда. Ишин кишине жүрүшпөй атса, Кудайым сага жакындатканды каалап атат. Бирөө сага тоскоолдук кылып атса, сен таза эле болсоң, ойлонбо, Алла 10 жерди ачат башка. Бир жер тосулдубу, 10 жер ачылат сага. Главный сен Алла менен болгон чынчылдыгың керек. Алла менен болгон сенинче байланышың керек. Аллага болгон үмүтүң, коркуң, Алладан Аллага туура жакшы күмөндө бол. Мен канча иш баштадым, жүрүшпөй калды анда мында. Ничего такого. Сөзсүз жүрүшөт. Просто Алла таалам сени сынап атат, өзүнө жакындатыш үчүн. Сени канчалык бекем экенин көргүсү келип атат. Канчалык мээнетке, канчалык Аллага болгон үмүтүңдү арттырып, ошону көргүсү келип атат Алла таала.